Дүйнө боюнча суу таңкыстыгы байкалууда. Астана форумунда кандай маселелер көтөрүлдү? Ал эми Бишкектеги суу көйгөйү бир шарт менен чечилет. Кемпирабад суу сактагычына бир жигит чөгүп кетти. Президент Садыр Жапаров бүгүн Казакстанга жасаган иш сапарынын алкагында эл аралык Астана форумунда сүйлөп жатып, кызыктар тараптарды энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндө, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде өз ара пайдалуу инвестициялык кызматташууга чакырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө энергетикага байланыштуу маселени көтөрүп, бүгүнкү күндө дүйнө өзүнүн өнүгүүсүндөгү татаал баскычты башынан өткөрүп жаткандыгын белгиледи. 2050 жылга чейин биз биринчи кезекте кайра жаралуучу энергияны колдонуу аркылуу көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү максат кылып жатабыз. Буга байланыштуу кызыктар тараптарды энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндө, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принцибинде өз ара пайдалуу инвестициялык кызматташууга чакырам. Биз преференциялардын ишенимдүү мамлекеттик системасын түзүп жатабыз жана туруктуу энергетиканы өнүктүрүү үчүн тиешелүү чараларды көрдүк деп кошумчалады мамлекет башчысы. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргыз улуттук агрардык университетинин 90 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарага катышып, анда сөз сүйлөп жатып, адистиги боюнча зоотехник, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов да бар экенин айтып, төрага атактуу инсандын ысымын университетке ыйгаруу сунушун берди. Муну менен катар агрардык университет баштаган өлкөдөгү 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берүүгө байланышкан мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жатканын айткан Нурланбек Шакиев өзгөчө макам университеттердин өз алдынча өнүгүүсүнө өлгө түзөрүнө ишенерин билдирип, өзү да аталган окуу жайда билим алгандыгын эске салды. Ак Суу районунун Октябрь айыл аймагынын Маман айылында койка долбоору менен Маман органик айыл чарба кооперативи дары чөптөрдү кургатуучу цехтин курулушун баштады. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Иш-чарага Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Чон Дже, Ысык Көл облусунун башчысы Ильяс Имамбетов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Маман органик айыл чарба коммерциялык кооперативи 2021 жылдын февраль айында койка долбоорунун алкагында түзүлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети август айынан тарта Deep Packet Inspection технологиясын колдоно баштайт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Жазгүл Кийизбаева парламенттин жыйынында билдирди. Ал ошондой эле балдар үчүн зыян алып келген контентке кандайча тыюу салынарын да түшүндүрдү. Маданият министрлиги маалыматтын зыяндуу экендиги жөнүндө бүтүм чыгарат. Санарип министрлиги провайдерлерге баракчаны жабуу керектиги тууралуу билдирме жөнөтөт. Эгер аткарышпаса, Ички иштер министрлиги аларга айып салат, деди Кийизбаева. Эгер суу кампа курууга 3 жер тилке бөлүнүп, быйылкы бюджеттен каражат берилсе, эмки жылы суу тартыштыгы жаралбайт. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Жыргалбек Шамралиев парламентте билдирди. Ал айтылган шарттар аткарылса, 1 жылдын ичинде көйгөй толугу менен чечилерине вице-мэр катары кепилдик берди. Ал үчүн 500 миллион сомдун тегерегинде каражат керектелет. Ички чарбалык иштерге суу түтүктөрүн өнүктүрүүгө акчаны мэриядан карап атабыз. Жаңы суу кампаларына республикалык бюджеттен жардам көрсөтүлсө, башкара суу жаңы суу кампасына 4 гектар жер 150 миллион сом керек болот. Андан кийин сельский деген 3 гектар жер тилкесине суу кампа курууга 120 миллион сом, контррезервуарга жер тилкөө үчүн 180 миллион сомдой талап кылынат. Эгерде ошонун баары бизге берилсе, Бишкекте бүгүнкүдөй көйгөй жаралбайт, деди Шамралиев. Өзгөн районунун Айгыржал айылындагы Кемпирабад суу сактагычына 2004 жылы туулган эркек киши чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат бүгүн түштү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Издөө иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 53 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн жана республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 10 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар тарабынан табылган жарандын сөөгү Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.